Бурч Халифанын 124-этажындабыз. Азыр андан да көтөрүлөбүз. Чындыгында бекеринен дүйнөнүн эң узун имараты эмес экен. Жаштыгыбызда биз кагаздан самолет ойноп, ыргытып ойнойт элек да. Ошондой самолет кагазын жасап, бул жерден ыргытсаң, үйүмө барып түшкүдөй экен. Кыргызстанга баргыдай эле экен. Бул Дубай ачыгын айтканда, чындыгында бүткүл дүйнөдөгү байлардын келип акчасын чачып кете турган жер экен да. Ачыгын айтканда ушундай экен. Бул жердеги жолунан баштап туалеттерине чейин бүт бардыгы ушул келген коноктор үчүн жасалыптыр. Бардык шарт ошого каралыптыр да. Чындап туристтер үчүн. Кичпейилдүүлүк, мамиле бүт бардык адамдардын келишим. Биз кошумча айтып коеюн дедим. Биз жакта Кыргызстанда индустар башкалар деп ызычу болуп атпайбыз. Бул жерде %80% кызмат көрсөтүү жаатында, отелден баштап, көчөдөгү иштеген жерлерден баштап, бүт бардыгы, доставкадан баштап, бүт бардыгы индус, пакистер эле иштейт экен бул жерде. Арабтар өздөрү иштебейт да. Айтайын дегеним, урматтуу мекендештерим, жек көрүү, баягыдай көрө албастык, ич тарлык менен туризмдин өлкөсү кыла албайбыз да өлкөбүздө. Урматтуу мекендешим, бир нерсени айтып койгум келди. Бул Бурч Халифа тиг, Бурч Халифадай тик бол. Аллах сени кулдарга кул болуш үчүн жараткан эмес. Кээ бир нерселерди айтып, бул бир адам эле, жөнөкөй адам эле, ушул кумдуу, чөлдүү жерлерди чоң шаарга айландырууну максат кылды, ниет кылды. Буга чейин өздөрүнүн колунун астындагы тыйын тыкырын, алтынын билген эмес. Алтын дегени булардын астында нефть бар болчу. Өтө чоң нефть, өтө чоң байлык дегени. Барлыгын билгенден кийин буларды туура пайдалануу, колдонуунун максатында башты иштетти. Нафсты эмес, каалоону эмес, башты иштетти. Андан кийинки өзүнүн урпагын ойлоду. Бул киши не кылды? Туризмдин өлкөсүн кылууга ниет кылды. Бул өзүнүн өлкөсүн, Эмиратты туризмдин эң туу чокусуна жеткирем деп ниет кылды. Бирок ал ниети көзү жеткен жок. Бирок анын баласы Мухаммад аракет кылды. Туу чокуларга жеткиришиге аракет кылды. Бүгүн ушундай чөл, кургап кеткен, эч нерсеси жок жерлерде ушундай туризм, эл суктанып, ар бир адам жашоосунда бир жолу барсам экен, көрсөм экен дей турган, ниет кыла турган жерлерге айландырды. Бул менин негине айткым келет, урматтуу мекендешим. Бул менен жолу жок нерсенин өзү жок. Жашоодо ар бир нерсени сурайт экенсиң, Аллах берет. Ар бир нерсеге аракет кылышыбыз керек. Колдон келишинче өмүрүбүздү ардан кылышыбыз керек. Албетте чоң нерселер 2-3 өмүр кетишиге арзыйт. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, аракет кылайлы. Биз мындан дагы чоңуга жетсек болот, мындан дагы көбүн кылсак болот. Аракет кылышыбыз керек. Телефон чукулап, жалкоо болуп, эч качан бир нерсеге жетпейбиз. Бул шейхтердин, өзү шейхтер интервью берип, менин атам дейт, учурунда төөлөрдү минген, кедей жашаган. Мен бүгүн жиптерди минем, бирок менин балдарым барып арзыбаган ошол төөлөрдү дагы кайра минип калат дейт. Бул дегени кыйынчылык уштуу адамдарды тарбиялайт. Мен атам доорунда кыйынчылыкты көрүп ушундай жашоону түзүп койду шартты. Эми менин балдарым бул шарттарды көтөрө албай, кайра ошол ылдыйга түшүшү толук түрдө мүмкүн. Мүмкүнчүлүк түзүп коюшу мүмкүн, ошол нерсе мүмкүн дейт да. Ошондой экен, жалкоолук чындыгында, бекерчилик, жыргал жашоо, бул нерселерге алданбаш керек. Нафс жалаң каалоо, бул нафс каалоо дараң жалаң жалкоолукту, жатууну, эркеликти, серкеликти гана каалайт. Нафсты мажбурла, көп нерселерге чык, чокуларга чык, бийиктиктерди көп кара.